2025-жылы Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунун 100 жылдыгы белгиленет. 2001-жылы бул окуу жайдын милициянын генерал-майору Жапар Шабиров ысымы ыйгарылган. Бул видео баянда укук коргоо органдарынын өнүгүшүнө эбегейсиз салым кошуп, кыргыз милициясынын тарыхында көрүнүктүү из калтырган чыгаан инсандын өмүр жолу тууралуу баяндайбыз. 1936 мектепти аяктагандан кийин Жапар Шабиров Ысык Көл облусундагы Түп айыл чарба техникумуна тапшырган. Айыл чарба техникуму айыл чарбасы үчүн адистерди даярдаган маанилүү билим берүү мекемеси болгон. Окууну аяктагандан кийин ошол эле билим берүү мекемесине окутуучу болуп иштей баштаган. 1942-жылы облустук комитеттин чечими менен Алматы шаарындагы аскердик окуу жайга окууга жиберилет. Жапар Шабиров бүт өмүрүн милиция кызматына арнаган инсан. Ошол согуш жана согуштан кийинки оор жылдарда милиция кызматкерлери коомдук тартипти чыңдоо жана кылмыштуулукту оздуктоо боюнча эбегейсиз зор иштерди жүргүзүп, жарандардын бейпил эмгектенүүсүнө шарт түзүшкөн. Кадрдык кызматтардын чоң күч аракети жаш муундардын жалпы билим берүү жана кесиптик окутууну уюштурууга, ошондой эле билим берүү процессине мурдагы тажрыйбалуу кызматкерлерди тартууга багытталган. 1969-жылы СССРдин Ички иштер министрлигинин Фрунзедеги Атайын орто мектеби түзүлгөн. Мектептин башчысы болуп милициянын генерал-майору Жапар Шабиров дайындалган. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө 2001-жылдын 14-майында токтому менен Ички иштер министрлигинин Фрунзедеги милициянын Атайын орто мектебинин биринчи башчысынын сиңирген эмгегин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборуна милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун ысымы ыйгарылган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борбору бул байыркы окуу жайлардын бири. Биздин окуу борбор генерал-майор Жапар Шабирович Шабировдун ысымын алып жүрөт. Бүгүнкү күндө республикалык окуу борбор баштапкы десиптик даярдоочу борбор болуп эсептелинет. Биздин борбордо кайгылуу күзөт кызматы, атайын багыттагы полку, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери келип 3 айлык баштапкы даярдоодон өтүп кетишет. 2021-жылы Ички иштер министрлигинин республикалык окуу борборунда Жапар Шабировдун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Бул ири масштабтуу иш-чара учурда Ички иштер министрлигинин жетекчилиги жана келген коноктор менен биргеликте генералдын эстелигине гүл чамбар коюшту. Аталган расмий иш-чарада президенттик архивдин башчысы Мелис Айдаркуловдун милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун өмүр жолу тууралуу китебинин бет ачары болгон. Китепте Жапар Шабировдун өмүрү жана ишмердүүлүгү тууралуу биографиялык изилдөө болуп, замандаштарынын, жакындарынын эскерүүлөрү кеңири чагылдырылган. Бул иши жөнүндө дагы жазылбай калган көп нерселер бар. Көп айтылбай калган, жазылбай калган нерсе өтө көп. Анан ушул мен барынан эметкеним окуу жай өзү пайдалануунан баштап куруп, кийин өзү жетектеп, өзү ушул канчалаган миңдеген кадрларды өстүрүп тарбиялаган окуу жайдын ошол Жапар Шабировдун атын алып жүргөнү бул өтө сыймык да, өтө сыймык. Мен ойлойм ошол жерде окуган ар бир курсантка бул кишинин өмүрүн, бул кишинин мындай кандай жашаганын ар бир күнүн керек болсо ошол курсанттарга жеткириш керек да. Бул өтө чоң мындай материал чындыгында тарбиялык мааниси өтө зор, үлгү боло турган нерсе да. Менимче ушул окуу жайдын ошол кишинин наамын атын алып жүргөнү бул абдан жакшы болгон да. Биздин кыргыз милициясынын келечек муундары үчүн бул өтө чоң байлык. Быйыл 2025-жылдын июнь айында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин милициянын генерал-майору Жапар Шабиров атындагы республикалык окуу борбору түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленип жатат. Бул билим берүү мекемеси ички иштер органдарынын кенже жетекчилик курамы үчүн баштапкы даярдыктан өткөрүү боюнча республикада жалгыз окуу борбору болуп эсептелет. Биз ондогон жылдар бою элине ак кызмат кылып, өлкөдө мыйзамдуулукту жана тартипти чыңдоого зор салым кошкондорду унутпашыбыз керек.